Соттун негизинде чечимин азыр биз айтуудан эртебиз. Бирок жүрүшү кандайдыр бир акыйкат чечим болгонго бир ишеним барбы же кандайдыр бир бүдөмүктөр болгондойбу? Же все-таки үмүт жакшылыктан үзүлбөйбү? Адам баласы ар дайым үмүт менен жашаш керек. Биринчиден бизде да жараткан кылым тарткан кыргыз элибизде дагы бул када салтыбыз жүрүп атабыз ошондой да дайыма жакшы үмүт болуш керек. Бул биринчиден, экинчиден ошол жараткандын эң улуу айы Орус айында ошол биздин 4 жылга чогулган кой таш окуясы боюнча мага кылган кылмыштын аякташы бул жакшы жышан деп баягы айтып кеттим. Азыр дагы айталам. Соттун жүрүшү боюнча айта кетип турган болсок, бардыгы мыйзам негизинде, бардыгында. Бул жерде соттук изилдөө дагы терең изилденип жатат. Өзүңүздөр да көп болдуңуздар бүгүн. Бизде эч кандай неме жок. Соттун өзүнө бүгүнкү отурумдарга соттун ушу процесси төрагалык кылуучунун процесстерди ушул ар бир отурумду апары боюнча мыйзам негизинде жүрүп жатат. Ошол учурда көрүп атасыңар ар кандай учур болот. Прокуратура өзүнүн көз карашын айтат. Биздин жактоочуларыбыз дагы. Бирок бүгүнкү күнү эң негизгиси соттук отурумда ушул биздин кылмыштын изилдөө учурунда айрыкча биз видео тасмаларды көрдүк да. Аны биз дагы көргөн эмес элек. Мурун уруксат берилген эмес, соттук отурумда көрдүк. Бир дагы кой таш окуясы боюнча чынын айтыш керек, далил заттары жок. Видео тасма бардыгы тескеринче биздин пайдабызга чечилди. Бул өтө жакшы жышан. Мен ошондуктан ойлойм, соттук немеде бардыгы өзү карап отурат, төрагалык кылуучу өзүнүн чечимин чыгарат. Мында акыйкат терең бүгүнкү күндө мындай кандайдыр бир дыккат изилдөөлөр болгондон кийин ар бир адамдын ичинде мындай кандайдыр бир жакшы ойлор пайда болду деген ойдомун. Ал эми мен ойлойм, жакын арада бул аягына чыгат, ошондо көрөбүз. Бирок биз эң негизгиси жараткандын жана өзүбүздүн абирасында, абирасында мен тазамын деп эсептейм. Эң негизгиси эмне болду? Мына өзүңүздөр айтыңыздар, ошол кой таш окуясы боюнча да. Мурунку бийликтин атайын мага жасалган ошол учурда бул ойдон токулган жомоктордой кылмыш иштерин козгошуп, бул коомчулуктун көңүлүн башка жака буруу менен ошондой эле көрө албастык баягы неме кылуу менен бул кылмыш козголгондагы бул мен саясий буйртма экенин дагы толук далилдеп бердик. Акыйкат чечим чыгат дегенде мындай ишеничтебиз, азыр көрөбүз баары. Кусан Сатарович, эмне болгон күндө дагы бир толуктап коеюн. Эң негизгиси мен ошол учурдагы менин бир гана кемчилигим, бул ошол дагы сотто дагы айтып кеттим. Бул ошол убактагы мурунку бийликтин арам ойлорун, пландарын ойрон кылып, мен Атамбаевди сүйлөшүү жолу менен тирүү алып чыкканда. Башка менде эч кандайдыр ката кемчиликтер жок. Анан ошол бул боюнча кыймыл аракетимди мен эч качан өкүнбөйм. Эгерде ошондой окуя бүгүн да кайталанса, тагы да ошондой кыймыл аракет жасамакмын. Кусан Сатарович, бир адамды өлтүрбөй тирүү алып чыгып кеткен бул сиздин кемчилигиңиз эмес деп эсептейм. Рахмат. Сиз бул сөздү кемчилик катары айтпаңыз. Себеби элдик генерал. Эми эл деле билип калды. Бийлик алмашууда бирден экиден генерал ушундай садага чабылып, баягы терисин сыйрып, баягы дубал кыйылып коймой бул показуха боло берет да. Анан сиздин мына акыркы соттук терстүүдө бир айткан сөзүңүз аябай бир ойлондура турган бир сөз болду. Ошол сөздү мен сизден кайра дагы оозуңуздан уккум келет. Сизге бүгүнкү учурда сиз ушул чечим, соттук чечим бир эле курсант Асановго болгон чечим эмес, бул тарыхый чечимдердин бири. Бул дагы бир бийликти сактайм деген солдаттардын келечеги үчүн чечим деген сөзүңүздү аябай бир ойго батырды. Ошол сөздү дагы бир баса айтып койсоңуз, мен ушул сөзүңүздү кайра таратканга даярбыз бизчи. Ой, рахмат. Биринчиден бүгүнкү күнү ушундай Орус айында, Ыйык айында бирөөгө даба дагы айткым жок, бирөөдөн өч алгым да жок. Эң негизгиси мен дагы кайталап коеюн, бүгүнкү чечим бул мени актоо эмес, бул же болбосо башка эмес. Эң негизги мен биринчи жараткандын алдында ошондой эле өз абийимдин астында мен акмын дейт. Аны ким чечет? Аны эң негизгиси коомчулуктун элдин берген баасы мен үчүн эң жогору турат. Бул биринчиден. Экинчиден ошондой эле бүгүнкү чечим бул Асанов Курсандын тагдыры чечилип жаткан жок. Мен жалпы жеринен айтып атам да. Себеп дегенде чындык дайыма Мирлан элим бир тарапта болот. Эки тарапта болбойт. Бүгүнкү күндө кимдин ким экендигин, кимди ким саткандыгын, кимди ким оор учурда өз кесиптерин таштап дезертир болуп качкандыгын бардыгы ачык айкын болду.
мен аттарын атабай эле Ошол эле генерал. ошол эле генерал болобу, кимиси болсун, бийликте болобу. Эң негизгиси бүгүнкү жакын арада кабылына турган бул чечим, бул тарыхый чечим деп айтканым, бул кыргыз милициясынын тагдырына, кыргыз адыр күч структурында өсүп жаткан